Саламатсыңарбы балдар? Биология сабагы 8 класстар үчүн даярдаган мугалими Барскон айылындагы Ишмамбет Кендирбаев атындагы орто мектебинин биология мугалими Сатыбалдиева Наргиза. Сабагыбыздын темасы зат алмашуу. Биз буга чейин бир нече процесстердин баарын өтүп келдик. Эми зат алмашууга деген келип токтолот экенбиз. Зат алмашуу бул татаал процесс, андыктан балдар көңүлүңөрдү коюп, жакшылап түшүнбөсөңөр, муну түшүнүш өтө оорураак болуп калат. Бүгүнкү сабакта биз менен чогуу болуп, жакыныраак отуруп, кунткой угуп, түшүнүп алат деген үмүттөмүн. Сабагыбыздын максаты зат алмашуунун механизмдерин жана анын биологиялык маанисин үйрөнүшөт. Окуучулар өз ойлорун аргументтүү айтканга көнүгүшөт. Организмдеги процесстердин бузулушун алдын ала алышат. Мисалы үчүн, адамды ала туралы, кичине үйрөнүүгө оңоюраак болуш үчүн. Биз адамдар азыктанабыз бир нече азык заттар менен. Мисалы үчүн, 5 бармак дейли. 5 бармак бул эттен жасалат адатта. Ал эт клеткадан турат, аны да билебиз. Клеткада нуклеин кислотасы, белок, май, углеводдор бар. Эми ошол белоктор аминокислотага, май кислотасына, глицеринге, углеводдор болсо глюкозага жана крахмалга ажырайт. Бул белок организм үчүн бөтөн заттар болуп саналат экен. Ошол жаныбарлардан, азык заттардан ала турган белок биз үчүн татаал заттар, бөлөк бөтөн заттар болуп саналат. Мына ошол бөтөн заттарыбыз, татаал заттарыбыз тамак сиңирүү системасы аркылуу тамак сиңирүү системасына барат дагы, андан ичегиде ушул белоктор ажырайт. Ажырайтып өткөндөй белоктор аминокислотага, майлар май кислотасына, углеводдор булар крахмалга жана глюкозага ажырайт деп өттүк. Мына бул ички ичегиде ажырайт да канга берилет. Кан аркылуу, кан айлануу системасы аркылуу бүтүндөй клеткабызга керектүү азык заттар жеткирилет. Мына ошол канга барган заттарыбыз, аминокислоталар, нуклеин углеводдорубуз, булар болсо клетканын рибосомасында синтезделип, организмге керектүү болгон, өзүнө керектүү белокту, өзүнө керектүү майды өзү организм клеткасында синтездеп алат. Ошондуктан клеткадагы зат алмашуу процесси жүрөт экен. Метаболизм. Бул зат алмашуу. Мунун эки механизми бар. Анаболизм же ассимиляция, катаболизм же болбосо диссимиляция. Анаболизм бул белоктун биосинтези, фотосинтез процесси жана хемосинтез процесстери же болбосо майдын синтези, бул метаболизм. Анаболизм ассимиляция болуп саналат. Бул ассимиляцияда организм энергияны сарптайт. Ал эми катаболизм бул диссимиляцияда тескерисинче энергияны пайда кылат. Мына азыр механизмин дагы жакшы: фотосинтез, белоктун биосинтези, майдын синтези. Катаболизм бул кычкылтектин негизинде заттар ажырайт дагы даярдоо этабы, анаэробдуу этап жана аэробдуу этап. Анаэробдуу этап бул кычкылтексиз ажыроо, ал эми аэробдуу этап бул кычкылтектин негизинде ажыроо. Эми метаболизмдин дагы кененирээк болуш үчүн клеткада зат алмашууну дагы бир жолу көрсөтүп коюш үчүн азыктануу аркылуу азык заттарды алабыз дедик. Дем алуу аркылуу кычкылтек кирет. Ал эми ошол дем алганда заттардын кычкылданышы, ажырашы бул катаболизм болуп саналат.
Ал эми азыктанганда биосинтез процесси жүрөт дедик. Бул болсо ассимиляция же болбосо анаболизм дедик. Мына ушул дем алуудагы кычкылтекти алып, клеткага кирген заттардын кычкылтектин негизинде ажырап, энергиянын пайда болушу бул катаболизм болуп саналат экен. Эми балдар силерге суроо берейин деп турам. Тамак сиңирүү процессинде майдын молекулалары көп чекит турат. Молекулаларын ажырайт. Көп чекиттин ордуна биз бул жактагы эки вариантты белгилеп койдум. Мына ошол эки вариантты коюп чыгабыз. Эгерде ойлонуп койгон болсоңор, анда мен туура жообуна көңүлүңөрдү бурам. Туура жообубуз глицериндин жана май кислоталарынын молекулалары пайда болот экен. Мен айтып кеткөндөй, жогоруда ички ичегилерде ажырап жатканда майлардын молекулалары ажырап, май кислотасына жана глицеринге ажырайт экен. Дагы бир суроо, сабагыбызды бышыктап алыш үчүн. Ички ичегиде дагы көп чекит процесс. Биринчи вариантыбыз тамак аштарынын механикалык таасирлерге дуушар болушу же болбосо белоктун ажыроосу башталат дейт. Ойлонуп көргүлөчү, кайсы жообу силерге жакыныраак болуп жатат. Эгерде тапкан болсоңор, анда мен туура жообун деп коем. Туура жообубуз бул белоктун ажыроосу башталат экен. Айтып өттүк, ички ичегилерде болгон азык заттардын баардыгы ажырап, канга берилет экен. Май ажырап, лимфа тамырларына берет. Лимфа тамырларынан андан кийин канга өткөрүлөт экен. Зат алмашуу процесстеринде ферменттер жана гормондор активдүү катышат. Тамак сиңирүү процессин биз буга чейин өткөндө билебиз. Тамак сиңирүүдө ферменттердин таасири астында заттар ажырап, керектүү заттар пайда болот деп атканбыз. Мына ошол фермент деген бул реакцияны тездетүүчү заттар. Эгерде ферменттер болбосо, организмдеги заттар кирген заттар ажыроо процесси кыйыныраак болмок. Же болбосо ажырабай да калмак. Ал эми гормондор, булар биологиялык активдүү заттар. Булар гормондорду билебиз, ички секреция бездери бөлүп чыгарат. Бардык иштерге катыша турган заттар. Зат алмашуу процесси токтосо, адамдын жашоосу дагы токтойт дейт. Демек, зат алмашуу менен тынымсыз организмдеги тиричилик процесси үзгүлтүүгө учурабай жүрүп турат экен. Организм бир бүтүн система. Муну эмне деп түшүнөбүз? Эгерде биз жакын адамыбызды көрүп турган болсок, же болбосо сүйгөнүбүздү көрүп кала турган болсок, колубуз титиреп, бетибиз кызарып, бир ордубуздан жыла албай калган абалда дуушар болобуз. Бул бардык система бир бүтүн. Бардык система мээбизге сигнал кетип атат, терибизге, сезүү органдарыбызга, таянычны кыймылдаткыч системабызга чейин таасирин берип атат. Муну менен биз организм бир бүтүн система деп экен. Андыктан бардык органдар системаларынын бузулушун алдын алып, ден соолукта бололу деп мен бүгүнкү сабагымды аягына чыгам. Саламатта калгыла.